техникалардын саны эгерде мурда 10-15% артта турса, азыркы учурга жаңы техниканын, жаңы технологиянын пайыздуулугу 75-тен бийик десек болот да. Себеби ар бир аскер кызматкеринин өзүнө бекитилген курал жарагы, аспабы азыркы заманбап согуштукка ылайыкташкан заманбап аскердин стандартына туура келет десек болот да. Башка мамлекеттерде, чет өлкөлөрдө, например, НАТО стандарт деп коюшат өзүлөрүндө. Ошонун стандартына туура келгенге аракет кылат да. Бизде азыр өзүбүздүн Кыргызстандын куралдуу күчтөрүндө жоокерлердин стандартын чыгарып жатабыз, ошол стандартка жеткизгенге. Буга мисал келтирсек, бир аскер кызматкерде эмне болуш керек? Баш кийими, тактический шлем деп айтылат, бронежилети кайсы класста болуш керек, алга кошо аспап, курал жарагы, курал жарагында эмне, коллиматорный прицел болуш керек, тепловизионный прицелдер дегенде болуш керек, маячок дегендер бар, өстүдө учуп жүргөн самолеттор, вертолетторубуз, учкучсуз учуу аппараттар бизди байкап согуш талаасында көрө турган нерсе. Ошолорго чейин моундай айтканда камсыз кылып жатабыз. Ошонун аркасынан азыркы учурда мына учкучтуу аппараттар менен биздин ортобуздагы тыгыздык өтө моундай айтканда жакшы деңгээлге жетти.